Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен этиштин ган кезде формасын өтөбүз. Убакытты билдирүүчү аналитикалык ган кезде формасы ганда жана ган учурда деген формалар менен синоним колдонулат. Ган кезде мүчөсүнүн фонетикалык өзгөчөлүктөрүн карап көрөлү. Эгер этиш сөз үндүү жана жумшак үнсүз менен бүтсө, ган кезде, ген кезде, гон кезде жана гөн кезде болуп өзгөрүүгө дуушар болот. Эгерде этиш сөз каткалаң үнсүз менен бүтө турган болсо балдар, анда кан кезде, кен, кон жана көн кезде деген формаларды алат. Мисалы, асманды ала булут каптаган кезде күн салкындай. Күз келген кезде канаттуулар жылуу жактарга учуп кетишет. Жаз келген кезде сүйүүлөр башталат. Ал эми кийинки мисалыбызда бул кадр көпөлөк конгон кезде тартылды. Күн көрүнгөн кезде жамгыр жаап өттү. Күн чыккан кезде биз сапарыбызды уланттык. Тоолордон туман кеткен кезде бактагы карлар ээрий баштады. Жүргүнчүлөр бийиктиктен корккон кезде учак жерге кайра конду. Жарыктар өчкөн кезде чагылган чартылдады. Демек балдар, кыймыл аракеттин болуп жаткан мезгилин билдирген 3 синоним аналитикалык форманы биз силер менен чогуу көрдүк. Алар ган кезде, ганда жана ган учурда болгонун көрдүк. Баарыңарга балдар ийгилик каалайбыз.